Мен абдан кубанычтамын ошол Forbes журналга ошол списокко киргениге. Биздин компаниябыз да абдан кубанычта. Биз былтыр ошол менин номинациямды тапшырган Forbes издательствого. Анан отбор өткөн 2000ден ашык адамдар тапшырган. Алардын анкеталарына ошол 2000 ашык адамдардын арасында 300 адам финалист чыкты. Ошолордун арасында мен болдум да. Кыргызстандан мен биринчи финалист болдум. Ошон үчүн мен ойлойм, бул биздин өлкөбүзгө да абдан жакшы кабар. Анан бияка тапшырган адамдар булар деле 30 жашка чыга элек предпринимательдер. Бул Азиянын континентинен, еще Тихий океан, бул Австралия менен Новая Зеландия, бул континентте 4 миллиардтан ашык адамдар жашайт. Ошон үчүн конкуренция абдан күчтүү. Бирок мен ачык сөз ойлогон эмесмин муну утам деп. Эми шанстар бар болчу, бирок ушундай максатты койгон эмесмин. Мына утуш керекмин сөзсүз деп, анткени мындан башка максаттар бар, башка жумуштар да бар. Биздин ширебиз бул түз сыгылган шире. Эч нерсе кошулбайт. Суу, кум шекер, консервант, ароматизаторлор эч нерсе кошулбайт. Башка соктун түрлөрү, алар мындай орусча айтканда восстановленные соки болот. Алар концентраттан жасалат. Нектар менен сок содержащий напитоктор, алар кум шекерди да кошот, кээде ароматизаторлорду да кошот. Жашылча жемиштердин баарын биздин республикасынын ичинен эле дыйкандардан сатып алабыз. Эч жашылча жемиштерди биз чет өлкөдөн албайбыз. Негизи 4 регион бар, 4 область. Бул Ысык көл, Чүй, Ош жана Баткен. Булар основной поставщик болот да биздин сырьевая базанын. Биринчи ушундай түз сыгылган сокту мен 2013-жылда остигем конокторго болгондо. Ошондо сок болчу, аналогичный упаковкада, Bag-in-box деген. Аны остигенден кийин кызыктым да мен, эмне үчүн бизде мамлекетибизде ушундай сок чыгарылбайт, эмне үчүн өңдүрбөйт. Ошондон кийин аны ойлоп баштап изучать этип баштагамда, анан бизде сырьевая база бар, жашылча жемиштер бар. Технологияны алып келсе болот Кыргызстанга. Анан жумушту, ишти организация болот. Ошондуктан анын чечимге келдим. Ошол сокту чыгарып башташ керек. Абдан оор болчу. Биз супермаркеттерге биринчи келгенде бизде эч ким уккан эмес. Бул эмне деген упаковка, бул эмне деген сок, айырмасы эмне, бул прямой отжим, кривой отжим деп көп суроолор болчу да. Бирок аз-аздан биз дегустация кылганбыз, потребительдерге мүмкүнчүлүк бергенбиз остигенге биздин согубузду. Ошондон кийин акырындан биз реализацияны баштадык. Анан супермаркеттерге сатып баштадык, жөнөкөй магазиндерге сатып баштадык, базарга сатып баштадык, экспортко чыктык. Анан жыл сайын ошол өнүгүп иштеп атабыз.